Кайсыл учурда кандай нерсени кантип жеткирүү керек, ошого жараша эмне урматтуу бир тууганым айтылыш керек. Ага далил эмне? Ага далил Кур'ан-ы Каримдеги аяттардын түшүүсүнүн өзү. Арактын арам экендегиси бир күндө бардыгы түшкөн жери жок. Адамдар ошого даярдап барып, акырында арам деп айтылганда Мадинанын көчөлөрүн арак суудай болуп акты. Ошол сыяктуу кээ бир учурда кээ бир аалымдар хикмат менен маселе айтып сүйлөп аткан болсо, эмнеге толук айткан жок деп аны буунткан туура эмес болот. Кээде бирөөлөр келип бизге деле көп асылат. Минтип айтпайсыңбы сен? Минтпейсиңби сен деп ушинтишет да, ушинтип жакка асылып ала турган болот да. Ана эми сен мен билгенди билдиңби да, мен көргөндү көрдүңбү деш керек да. Ага караганда сен көп нерсени эме тизгини колуңда болуп турганда, мындай кылсам жакшыраак болот деген маани урматтуу бир тууган. Ошон үчүн эмне адамдарга жакшы күмөн кылуу биздин мойнубуздагы милдет болот. Кээде түшүнө албай каласың. Түшүнө албай калсаң, аны өзүңүн түшүнө албай калгандыгыңан көр дагы адамдарга жакшы күмөн кылганга эмне жакшылап ниет кылыш керек болот. Анткени хикматтуулук деген эч убакта эмне бошко кеткен эмес. An Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la yu'minu al-mar'u hatta yu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. İmam Ahmad rivayet kılgan hadiste Hazreti Amr ibn Shu'ayb atası Shu'ayb'den rivayet kılat, al çoğun atasına rivayet kılat. Peygamberimiz Aleyhisselam aytты deyt, momun adam taqdirdin jakşılık jamandığına iman keltirmeyince to'liq momun bola albayt deyt. Taqdirdin jakşılık jamandığına iman keltirүү urmattуу bir tuğanım bardыгы Kudayın aytkаны menen bolot. Jakşılık Kudaydan, jamandık şaytandan, jamandыкты Kudaya başka degen bul şerik. Jakşılıkta bergen Kudayım, jamandыкты bergen Kudayım. Kudaydan bolot bardыгы. Dep oşo iman keltirүү bizdin imanımızdan. Bolbosum Rimdiklerде aydın Kudayı var, sүйүүнүн Kudayı var, jamandыктын Kudayı var, jakşılıktın Kudayı var. Anan Kudaylar soğuşat, anan muştaşıp, anan күчтүү сөз өткөзүп коет дегендердин бардыгы ширк жок. Тагдырдын жакшылык жамандыгы бардыгы Кудайдан. Ошого иман келтирмейинче адамдын иманы толук боло албайт.